мынакей бүгүн ошол таж илдетине кабылгандардын саны 430-га жетти. Анан коронавирус илдетинен шарият боюнча кантип сактануу керек, кайсыл дуаларды окуш керек, мына ошол тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Wal aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Koronavirus же болбосун тажы ылаңдан сактануу боюнча, дегеле ылаң аттыдан сактануу боюнча эки багытта шарият бизге багыттана берет. Биринчиси албетте дуалар, ошол эртең менен кечинде үйдөн чыкканда аман эсен кайтып келейин деген дуалар. Мисалы үчүн ошолордун бири таң эрте 3 жолу, кечинде 3 жолу айтса жакшы болот деген дуа. Бисмиллахиллази ла ядурру ма'асми шей'ун фил арди ва ла фис сама ва хувас самиюл алим деп. Андан сырткары ошол аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп Куран окуганда колдонуп жүргөндө дайым айтып жүргөн болсок жакшы болот. Ал эми экинчи тарабы азыркы биздин дарыгерлер айтып аткан коопсуздук эрежелерин сактануу. Көпчүлүк жерге аралашпоо, оору чыккан жерден качып чыгып кетпөө, башкаларга жуктурбоо үчүн, же оору болуп аткан жерге кирип кетпөө, оору жок жерден. Бул боюнча пайгамбардын хадистери айтылган, оору чыккан жерге кирип барбагыла, эгерде оору болуп аткан жерде болсоңор, андан чыгып кетпегиле деген. Ошондой эле мынагындай мечиттерде, жамааттарга чогулбоо ушул убакыттарда колдун тазалыгына, беттин тазалыгына маани берүү, адамдар чогулган жерлерде алыстап жүрүү, айтор бүгүнкү биздин врачтар айтып аткан тартиптердин бардыгын сактануу, кармануу, ошолордун бардыгы биздин шариятка туура келет. Эгерде кимдир бирөө тобокелге салып эле мусулманчылыкта боло берет, Кудайым сактайт деп маска кийбей же колун жанагыдай антисептикалык каражаттар менен тазалабастан эл чогулган жерге барып жуктуруп ала турган болсо, булар кыяматта жоопкер күнөөкөр болушат.